Пресс-тур Панфилов районунун административдик борбору Кайыңды шаарында курулган стадионду көрүү менен башталды. Аталган стадион 0-дөн баштап тургузулуп, газон чөптөрү төшөлгөн. 510 кишиге ылайыкталган спорт аянтчасында 2 чечинүүчү жай, душ кабинасы, 2 скважина бар. Аянты 117 000 чарчы метр, узуну 107, туурасы 68 метрди түзүп, толугу менен дүйнөлүк стандарттарга жооп берет. Бул аянтка негизи тендер боюнча 12 миллион 900 миң сомго келишим түзүлгөн болчу. Анан тышкары 3 миллион 280 миң сом Чүй областын өнүктүрүү фондунан бөлүнгөн каражат бөлүнгөн. Бул себеп биз фонддон акча сураган себебибиз Кайыңды шаарыбызда эң салык төккөн ишканасынын бири бул Кайыңды кант болчу. 2019 жылдын 1-январдан баштап булар накталай эмес төлөмгө өтүп кетип, биздин бюджет, Кайың шаарынын бюджети 17 миллион сомго артка кеткен. Ошол себептен биз Чүй өнүктүрүү фондуна кайрылып, ошоктон алар биздин долбоорду колдоп 3 миллион 280 миң сом бөлүп берди. Ошо негизи бул стадионубуз ошо сумма өтө да, баш аягы суммасы 16 миллионго чыкты. Андан соң ушул эле шаарда курулуп жаткан Металкен жоопкерчилиги чектелген коомуна багыт алдык. Ишкана быйыл жай айларында ачылып, 400 кишини жумуш орду менен камсыздоо алдында турат. Мында арматуралардын түрү өндүрүлүп, чикизат Орусиядан алынып келинет. Жана чыгарылган продукция борбор Азия мамлекеттерине экспорттолот. Жумушчулардын 80% кыргыз, калганын Кытай жарандары түзмөкчү. Эске сала кетсек, ЖЧКдагы акциянын 90% Кытай өлкөсүнө таандык. 我们的公司总投资大概5000万人民币。 Ишкана ачылса, жергиликтүү элдин бир кыйласы жумуш орду менен камсыз болот. Учурда курулуш иштери кызуу жүрүп жаткан маалы. Июнь же июль айларында завод толук ачылып, арматуралардын ар кандай түрлөрүн өндүрө баштайбыз. Мындан сырткары ишкананын жанында пат станция курулуп жатканын да айта кетсек болот. Вознесеновка айыл аймагындагы үй бүлөлүк дарыгерлер тобу 5000 чукул тургундун саламаттыгына кам көрөт. Бул медициналык пункт былтыр эле салынып бүтүп ишке берилди. Буга чейинки имараттын эскилиги жетип калгандыктан айыл өкмөт башчысы долбоор жазып, натыйжада бул саламаттык жайы курулган. Учурда 2 үй бүлөлүк дарыгер, 4 медайым жана тиш дарыгери иш алып барууда. Жаңы зданияны бергенде мебели менен кошо, инструменттер менен кошо, процедурный кабинетти, электрокардиографы менен, мондай аспаптары менен давление ченей турган. Бүт бар жылуу отоплениеси менен. 2 отоплениеде, бирөө электрический, бирөө тапит этиш керек. Биз только тапит этебиз. 2019 жыл дотациядагы Панфилов район үчүн жемиштүү болду. Инвестиция тартуу менен орто мектеп салынып, президент ачылышына өзү катышты. Ошондой эле спорт комплекстери, маданият бөлүмү, айыл чарбасы, жол, жарыктандыруу тармактары жогорудагы долбоорлорго камтылган. Бардыгы болуп ошо 38 проект долбоор түзүлгөн, жалпы суммасы 350 миллион сом. Анын ичинен жогоруда биз барып көрүп кеттик, жана бир объект, чоң объектибиз бар эле, 50 миллион долларлык. Бүгүнкү күндө ошон 2 долбоор Арис проектиси менен бекитилген, ичинде 4 долбоор Steam грант менен, жеке ишкерлердин жардамы менен 9 долбоор 112 миллион, ошондой эле донорлордун жардамы менен 2 долбоор 35 миллион сомго каралган эле. Чүй облусунун Панфилов районунун калкы 47 000. Анда 6 айыл өкмөт, 26 айыл, 1 шаар, 27 мектеп бар. Аймактын бюджети 2019 жылы 113 миллион сомду түздү. Былтыр райондогу Фрунзе жана Вознесеновка айылдары дотациядан чыгып, өзүн өзү каржылай баштады. Жапара Дөт Казы кызы, Азат Султаналиев, СТВ.